Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, мен азыр Чүй облусунун Сокулук районунда турам. Тагыраагы Шопоков шаарчасында. Ушул жерден сатыла турган сонун үй бар экен. Жери кенен туугандар, жаңы үйү менен келүү жолу мындай туугандар. Биз азыр Бишкек менен Кара-Балтанын ортосундагы негизги чоң трассада турабыз. Бишкек шаарынан чыкканыңыздарда сиздер күнбатышты карап келе бересиздер. Келсеңиздер Машина базар, андан бери өтсөңүздөр Гавриловкадан кийин эле ушул Шопоков шаарчасына киресиздер. Бул жерде футбольная көчөсүндө туугандар, тагыраагы бул жерде мына Шопоков шаарчасы деген жазуудан сол тарапка карап киресиздер. Бул футбольная көчөсү. Бир аз жүрүп олтурсаңыздар, барып жол сол тарапка бир аз кайрылат экен. Ал көчөнүн уже Победа көчөсү болуп калат экен. Ошол жерден Победа көчөсү 5-даректеги үй сатылат. Туугандар, шарттары бүттүгү центральный, коммуникациясы центральный экен. Сонун үй алсаңыздар болот экен. Мындан ары сиздер кетсеңиздер, анда Сокулуктун центрине барып каласыздар. Эгерде бул тараптан келсеңиздер, кайра эле Шопоков бүткөн жерден эле оң тарапка карап киресиздер. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келдим. Победа көчөсүндө турабыз. Светофордон 400 метрдей кирдик. Жолдун оң жак тарабын карап келсеңиздер, мына ушул жашыл дарбазалуу үйгө келесиздер. Бул жерде туугандар өзү жашап жаткан эски үйү, бул жагында болсо жаңы салынган, толук куруп бүтүлө элек жаңы дагы 2 кабаттуу үйү бар экен. Азыр эси мен менен чогуу, сиздерге эсинен маалыматтарды сурайлы. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Жакшы, шүгүр, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Бул үйдү сатып койгон экенсиздер, Сатып койдук. Бул учурда азыр өзүңүздөр жашайсыздарбы бул жерде? Квартиранттар жашайт. Квартиранттар бар. Канча сотук жериңиздер? 12. 12 сотук, Демек, бул жагы кайсыл жерден башталып калат? Мына кирпич бүткөн жерденби? Могул дарак турат ошолдон. Бул жерден башталат. Бул жагы? Бул жагы тетиги бук. Жашыл дарбазага чейин. Дарбазанын бүткөн жерине чейин экен, Демек. Бул жерде шарты кандай негизи коммуникациясы боюнча? Баары бар. Газ, суу, свет бар. Газ, суу, свет, интернет, Интернет бар, Демек, жашаганга шарт толук менен бар. Мына бул көчөлөрүн байкап турганыңыздардай шебен төгүлгөн. Жакшы экен эжеке. Кире берели анда, Туугандар, киргениңиздерде эле бул жерде мына үйдүн астына мындай стяжка кылып цементтеп коюптур. Бул жерде 2 машина батканга орундук. Бул жагына деле 2 машина койсо болчудай. Демек, мына жерде дагы туугандар кошумча хоз курулуштарды курсаңыздар болот экен бул жерге. Очок же болбосо бир тапчандардан салып алсаңыздар болот. Тетиги кошуна экөөңүздөрдүн аралыгыңыздар канча метр бар ал жерде? Кеңири эле, Бул жерде бурчундачы эжеке? Бурчунда Көмүркана бар экен, Бул жакта мына күчүк уясы дагы бар экен. Ток 3 фаза түшкөн экен, Демек, бул үйүңүздөр деле аябай чоң экен. Бул жаңы үйдү канча салгансыздар эжеке? 11,5, 9,5. Охо, аябай чоң салган экенсиздер, Толук бүтпөй калыптыр бирок. Бүтпөй калды, өзгө байкап. Неге сатып атасыздар эже? Сонун үй экен го. Шартка байланыштуу сатып атасыздар, Жакшы экен. Мына биринчи үйдөн баштап көрсөтө берелиби? Мындай көрсөтсөк болобу же квартиранттар? Квартиранттар бар, бир-эки комнатасын көрсөтөм. Бир-эки комнатасын көрсөтүп коелу, шартын, Bunun içinde tuvalet, büt var içinde. Туугандар, биз кирип баратабыз. Бул жерде мына кире бериш, көрүп турганыңыздардай эле. Бул жака ошо бут чечме экен. Бул жагында болсо кийим илгенге орундук. Мына бул ремонт ушундай туугандар, көрүп турганыңыздардай. Бул оң тарабында болсо туалети, душу бүт жайгашыптыр. Мен сиздерге көрсөтө берейин. Туугандар, киргениңиздерде бул жагында мына дараткана, раковина, бул жагында болсо мындай стоячий душ. Демек, бул жагында ошол жуунганга дараткана бүт бар экен. Бул жагында болсо от жакканга котельный топкасы ушул жагында экен. Природный газ киргендеди, бул жагында ошол печка койсо, газовый печка койсо, ушул жакта от газ менен дагы үйдү жылытканга болот. Биз эми кийинки бөлмөгө чыга берели. Бул жагында болсо кухонный гарнитура, кухонный зона. Мынакей, цветтерин да жандыралы. Бул жерде ошол тамак бышырып жегенге кухнясы экен. Бир узуну бир 3,5 чыгып калат. Бул батыш тарабы, бул жагында болсо түштүк тарабы. Мынакей жаңы үйдүн да эмеси көрүнүп турат. Эжеке, бул жерде газыңыз, природный газ иштетесиздер да? Бар. Бар иштейт. Жакшы экен. Суу, газ. Негизи канча бөлмө эжеке? 4 бөлмө, кухняны кошкондо 5 бөлмө болуп калат. Кухняны кошкондо? Мына жерден көрсөтсөк болобу азыр? Бул жагында бир бөлмө. Бул жерде бир бөлмө. Спальня, Бул да спальня, бул да спальня. Наркынсы Ал ичинде. жактагы спальня.
ментети залды көрсөтүп койсок болобу, Туугандар, бул жакта ошол квартиралардын азыр жашагандыктан биз ошол бир бөлмөсүн көрсөткөнгө аракет кылалы. Бул жагы зал эжеке, бир узуну бир 5,5 3,5 болгон бөлмө экен. Бул күнчыгыш тарабында 2 терезеси бар экен. Негизи мындай жашаганга состояниясы жакшы экен үйдүн, Жакшы. Жакшы. Анда эмесе эжеке жүрүңүз, сыртка чыгып короонда бир жерге көрсөтөлү. Туугандар, биз менен болуп туруңуздар. Бул жакта болсо жаңы үйдү дагы аябай сонун салышкан экен. Бирок ошо толук бүтпөй калыптыр. Шартка байланыштуу сатылат дейт. Сиздер менен биз бир сыйра айлантырып көрсөтөлү. Мына экинчи үйдү да эже көрсөтүп койсок болобу сразу эле, Мына биринчи бөлмөсү эмне болмок эле бул? Кухня, Бул деле 2 кабатпы же 1 кабатпы? Бул дагы 2 кабат кылса болот. Биз атайын эме калтырганбыз. Үстүнү терраса кылып койсо болчу да экен, Биз өзү ушуну терраса кылалы деген ой менен ушундай кылганбыз. Жакшы экен. Мына кухнянын дагы бир размерин сиздерге көрсөтүп коеюн. Туугандар, бул кухняны мына көрүп турганыңыздардай силикти улап коюптур, сууду улап коюптур. Төрүндө топка бар окшойт эжеке. Төрүнө дагы өтө баш багып көрсөтүп коеюн. Бул кухня туугандар бир 4,5 6 бөлмө, мынакей. Бул жеринде болсо топка, ошол жылытуу системасы ушул жака орнотулмакчы экен. Ал эми кухнянын мына күнчыгыш тарабында жанакы сырттан көрсөткөн гаражга киргенге бул жагында да орундук бар. Эми гараждан бир аз крышасын бийигирээк кылып жаап коюш керек экен. Бул жагында кухня эжеке, Бул жерде эмне бар? Погреб барбы? Погреб эмес, бул жерде жана бир суу неме бар. Мындай неме. Турбанын эмеси, Ушундай бар. Жакшы экен. Бул үйдүн ичин дагы көрсөтөлү. Бул жагы демек кухня, үстүнө терраса болмок экен, Тапчан. Ал эми бул жака кирсеңиздер, туугандар, чоң холл аябай чоң. Бул узуну бир 7 метрден ашыгыраак, туурасы бир 4 метрдин тегерегинде. Ал эми бул түндүк тарабында бир терезеси бар экен. Ал эми бул жагында болсо 2 эшик турат. Биринчи санузел, көрүп турганыңыздардай. Бул жагында санузелге аябай орундук чоң калтырылган. Узуну бир 3,5 метр, туурасы бир 2 метрдей орундук калтырылган. Көрүп турасыздар, экинчи этажында санузелдин турбалары уланыптыр. Суу кирген турбалар бул жака деле. Мынакей, суунун турбалары да кириптир. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Жакшы. Мынакей туугандар, бүт эле баягы кызыл кирпич менен, бышык кирпич менен салынган. Астында погреб бар окшойт, Погреб чоңбу? Чоң 2 комната. 2 комната асты. Мынакей туугандар. Азыр эми ачыштын кажети жок, бирок ушул мына көрүп турган бөлмөнүн размеринде 2 бөлмө, ичинде погреб бар экен. Анан бул жагындагы бөлмөсү эжеке. Бул кандай бөлмө эле? Спальня, жатакана. Чоң бөлмөлөр экен, 4кө 3,5 чыга турган бөлмөлөр. Мынакей. Үстүнү байкап турганыңыздарда эле так эле ушул эле размер, үстүндө деле. Бул холл деле туугандар, мынакей. Байкап турганыңыздардай холл деле ошол астыдагыдай эле, үстү деле ошол эле размерде экен. Болгону өзгөрүү бул бөлмөдө болгон эжеке. Бунусу болсо чоң коноктордун бөлмөсү зал, туугандар. Мынакей. Үстү болсо 2 бөлмө дедиңиз ушуну, Муну лагаларда байкап турасыздарбы? Чоң лаганы полго коюптур. Астында кичинекей лаганы ошол потолок катырганга койгон экен. Ошол баягы не деп коет, вибрация болуп тарактабай турган кылы. Тетик жерлерде байкап турганыңыздарда вытяжканын турбаларын дагы коюп коюшуптур. Жакшы экен. Эми сыртты көрсөтө берели эжеке. Демек, бунуңузда так 1 2 3 4 бөлмө болду, 4 бөлмө, 1 холл, 2 санузел. Өтө сонун эжеке. Биз эми туугандар, участок аябай чоң экен, бул баягы көчө тарабына салынган үйлөр. Негизги участок мынакей туугандар. Аябай арты чоң экен. Үйдүн сыртында дагы суу чыккан экен, Канча жерде суу бар сыртында? Бул жерде бар, огороддо бар. Огороддо, Тети жана сарайбы айтып атканыңыз, Мал кармаган, Бул жакта тушунда кладовка сиздерге карайт. Кладовка да бизге карайт. Бул жерге да кичине кой, кармайт элеңиздер, Жакшы экен. Сонун. Биз эми сарайды көрсөтө берели туугандар. Жүрүңүздөр. Бул жерде байкап турганыңыздарда участок кенен, сарайга чейин деле бир топ орун бар экен. Бул жерде эми 4-5 көчөт турат. Негизи бак кылып берсеңиздер да болот экен. Огород кылып туруп эле бул жерге бадырың, помидор, жашылчаларды тегип өстүрсөңүздөр болот. Мынакей турганда. Туугандар, бул жерде ошол природный газ өтүптүр. Негизи мына жерде баягы сиздер огородду жаап бул жерде тоскон окшойсуздар негизи, Дубал менен, Сонун экен.
Мында бул жагы болсо туугандар, мына кошунанын чек арасы. Анан кошунагыңыздар кандай эже бул жерде? Кыргыздарбы, орустарбы? Негизи мындай тынчпы мамилеңиздер кошуналар менен? Аябай тынч. Бул жакта орус, бул жагыбыз дагы орус, тери чекесин баары орус. Ишибиз жок деп коюңуз бири-бирибиз менен, Бири-бирибиз менен ишибиз жок. Жакшы экен, аябай сонун экен анда. Бул жакта даараткана бар окшойт, летний, мына. Бул сарайыңыздарда эмне кармаш элеңиздер эже? Чоң малбы, бука, Бука карма. Мына дагы бир суу чыга турган түтүк. Бул ушу менен эле мен сугарат элеңиздер, Огородду, Жакшы экен. Мынакей туугандар, сарайды көрүп турасыздарбы? Бул жер аябай бийик жабылган. Бул жакта ошол майда малдарга окшойт, Коо, эчкилерге кармай турган мынакей 2 бөлөк бул жерде летний сарай. Бул жагында болсо зимний, Ушул жакта бука багат белеңиздер. Канча бука батат эжем бул жерге? 4-5 батат, Мына туугандар, караңыздар. Үстүдө сеновал. Бул жерде мына лаштоолорун байкап турасыздарбы? Бетон менен кылып тур. Тигинде жыгачтары да бар экен, баягы малдын астына. Бүт мондай чынжыр байлаганга бүт эмелер менен даяр экен. Эжеке, эми эң акыркы суроо сизге. Тиги үйдүн баасын канча сурап атасыз эми? 75 атабыз. 75 000 доллар, Түшүрүп бересизби? Түшүрүп беребиз. Алуучу адам болсо жакшы эле түшүрүп беребиз. Наккардар болсо содалашып түшүрүп бересиздер, Өтө жакшы. Анан дагы баягы кээ бирлер суроо берип калат. Алмашуу жолу бар бекен деп калат да. Бар. Шаардан квартирага, элиткага. Элитка. Баасы туура келсе ошого алмаша бересиздер, Туугандар, уктуңуздар, Баасыны 75 000 доллар деди. Кеми бар, түшүрүп беребиз деп айтты. Жана шаардын ичинен, Бишкек шаардын ичинен элитка квартира болсо, алмашканга эмебиз бар дейт. Варианттарыбыз бар дейт. Жакшы экен, анда эжеке жыйынтыктай берели. Садик школлорго да жакын. Садиктер. Канча метр бул жерден садик? Бир 3 минутта деле жетишет балдар. Садик. Чоң жолго чыкпай. Мындан дружба менен чоң жолго чыгышпайт. Могул үйүңүздөрдүн астындагы жол менен өйдөгөн мектепке барат. Садик, школа, садик, бассейн, парк бүт бар дагы жаныбызда. Жакын. Жакын. Эми Сокулуктун центри деле жакын. Жакын, мэрия жакын, бүт квартира жакын. Машка жүрөт. Шаарга деле жакын деңиз, Бишкекке деле. Жолдор коңдоп койду, жакын дагы. Жакшы экен. Туугандар, кимиңиздерге ушул үй насип кылса дагы куттуу болсун деп айтабыз. Эжеке сиздерге содаңыздарга берекесин берсин, содаңыздар болсун. Эми туугандар, сиздерге колдон келишинче көрсөттүк. Анан документтерин бир сурап коеюн, эжеке, документтери кандай? Бар. Кызыл китеп, өзүңүздөрдүн атыңыздарда. Өзүбүздүн атыбызда таза, эч жерде залогдо турбайт, эч жерде. Аресте жок. Аресте жок. Жакшы экен. Анда эмесе бул жагы эми өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздарда. Клиенттер байланышсын, өзүңүздөр сүйлөшүңүздөр, содалашыңыздар. Сиздерге дагы жакшы сатып алыңыздар. Жана ушундай жакшы үй, жакшы адамдарга насип кылсын. Саламатта туруңуздар туугандар.